Кыргызстанда жакында бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалат. Бул тууралуу президенттин маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков билдирди. Бүгүн мамлекетибизде маанилүү окуянын башталышы болду. Жакшы билесиздер, арабызда бөйрөгүнүн боорунан жана ички органдарынан жабыркагандар бар. Алар өтө чоң суммадагы каражаттарды сарптап, чет өлкөлөргө барып операция жасатып келишет. Каржылык мүмкүнчүлүгү жоктор тек гана өмүрү менен коштошуп, тагдыры аянычтуу аяктайт. Бул көйгөй президентибиз Садыр Жапаровду көп түйшөлтүп жүргөн. Жакында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мындан ары Кыргызстанда ички органдарды алмаштыруу, операция кылуу маселесин чечти. Ал үчүн Түркия мамлекетинен 120 адис Бишкекке келди деп билдирди Дайырбек Орунбеков. Анын билдиришинче, бөйрөк операциясы үчүн Семетей мейманканасы ремонттолуп, шарт түзүлдү. Ал жерде туркиялык дарыгерлер жайгаштырылмакчы. Бөйрөк жана башка ички органдарды алмаштыруу Бишкек мамлекеттик Кыргыз-Түрк достук клиникасында жасалат. Тиешелүү заманбап лабораториялары даярдалууда. Кыргызстанда бөйрөк алмаштыруу операциясынын баасы $7000 тегерегинде болот. Бул тууралуу президенттин маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков билдирди. Анын айтымында бул баа Орто Азияда салыштырмалуу эң арзан баа. Беларуста бөйрөк алмаштыруунун чыгымы $60000, Түркияда $25000 байланса, Бишкекте болжолдуу чыгымы $7000 тегерегинде болот. Муну Орто Азияда жана кошуна мамлекеттерге салыштырмалуу эң арзан деп айтсак болот. Келген адистер операция жасаган учурларда жергиликтүү дарыгерлерди үйрөтүшөт. Келечекте кыргызстандык дарыгерлер боор, бөйрөк органдарын алмаштырууга адистик тажрыйба алышат деп билдирди. Ушул жылдын август айында биринчи жолу Кыргызстанда бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалмакчы. Бишкек Ош жолунун 246-чакырымында кар көчкөдөн коргой турган тоннелден жартылай пайдаланууга берүү пландалууда. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Маалымдалгандай, бардык ишти 23-жылдын жай мезгилинде бүткөрүү жана ушул жылдын сентябрь айында объектти толук пайдаланууга берүү пландалууда. Курулуш иштери 2019-жылы башталган, бирок 2020-жылы COVID-19 пандемиясынан улам жумуш токтотулган. 2021-жылдын апрель айында участагы бардык жери кайра жанданып, жумуштар бекитилген. Графикке ылайык жүргүзүлүп келди. Учурда долбоордун толук аякташына даярдыктар көрүлүүдө. Бийиктиги 8,6 метр, туурасы 10,5 метр болгон кардан коргочу галереянын жалпы узундугу 460 метрди түзөт деп жазылат маалыматта. Америкалык миллиардер Марк Цукерберг мекендеши Илон Маскка каршы расмий түрдө жарыялана элек беттеш үчүн UFC уюмунун чемпиондору менен машыга башташты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, Цукерберг Илон Маскка каршы беттешке даярдануу үчүн UFC уюмунун учурдагы чемпиондору нигериялык Исраил Адесanya менен австралиялык Александр Волконовский менен чогуу машыгуу өткөрүшүүдө. Адесanya өзү Твиттерде машыгуунун сүрөттөрү менен бөлүшүп, бардыгы абдан олуттуу жүрүп жатканын белгиледи. Эске салсак, Маск июнь айында Цукербергди рингке чакырган. Цукерберг дароо чакырыкты кабыл алып, беттеш кайсыл жерде болорун сураган. Илон Маск дароо эле Лас-Вегасты мушташ боло турган жер катары сунуштап, Цукерберг макул болгон. Түркиянын Бодрум аймагында өрт чыкты. Бул тууралуу туркиялык басылмалар жазып чыгышты. Маалым болгондой, өрт Милас жана Бодрум аймактарынын ортосунда пайда болгон. Шамалдан улам өрттүн тездик менен жайылып жатканы айтылууда. Учурда тиешелүү кызматкерлер окуя болгон жерде иштеп жатканы кошумчаланат. Ал эми өрттү өчүрүү үчүн 14 тигучак менен 11 учак колдонулуп жатканы кабарланды. Ошондой эле өрт тургундардын үйлөрүнө жакын экени жана аларды эвакуациялоого буйрук берилиши мүмкүн айтылды. Ал эми бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына караганда, өрттүн келип чыгуусуна күн нурларынын айнек бөлүкчөлөрү аркылуу учкундарды пайда кылышы себеп болгон. Эске сала кетсек, кечээ 12 июлда саат 15:00 Туркиянын Бодрум аймагында өрт чыккан. Шамалдын натыйжасында табыгый кырсык бир нече аймакка
жайылып кеткен. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, чекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш. +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.